Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер Бишкек шаарынын эң жакшы локациясынан таунхаус издеп жаткан болсоңуздар, анда мына ушул үйдү сунуштайбыз. Жалпысынан 3 кабаттуу, подвалы дагы полноценный. Подвалдын бийиктиги 3 метр. Ал эми биринчи кабат 3,5 метр, экинчи кабат дагы таза 3 метр бийиктиги чыгат. Өтө сонун. Жаңы бүткөн под ключ мына ушул үй сатууга коюлду. Жалпы аянты 350 метр квадрат. Бул Бишкек шаарынын күнчыгыш тарабындагы жыл массив Каражыгачта Бурана көчөсү 34-чү даректе жайгашкан. Жер аянты 3 соток. Жанында дагы ушунун эгизеги бар. Мунусу КСО. Ал эми мынагынысы болсо бардыгы под ключ ремонту бүткөн. Ээси ушул жерде учурда кирип жашап жатат. Кааласаңыздар муну алыңыздар, кааласаңыздар муну алыңыздар. КСОнун баасы $180,000. Аз маз сүйлөшүү жолдору болот. Ал эми мына даяр үйдүн баасы $225,000 кеми бар туугандар. Кызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорт, эксплуатация бардык документтери так жана ордунда. Жер аянтынын туурасы 10 метр, ал эми узуну таза 30 метр чыгат. Планировкасы укмуш эми туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар, толугу менен кирип көрсөтөйлү. Бул дарек жыл массив Каражыгачтагы Бурана көчөсү 34. Бул дарекке келүү үчүн сиздер түз эле Бишкек шаарынан Анкара көчөсү аркылуу түз келесиздер дагы Алматинка Горкийден өтүп туруп, Дасмиядан өтөсүлөр. Андан бери келе жатканда жолдун оң тарабы Көкжар, ылдый тарабы Каражыгач болуп кетет. Ушул Каражыгачка келип светофордон Абирон көчөсүнө бурулуп ылдый түшөсүлөр асфальт менен. Келип эле оңго бурулуп кайрадан күнчыгыш тарапка ушул Бурана көчөсүнө кирип келип 34-чү дарекке келе бересиздер. Экигиз навигатор дарегини түз табып келет. Кана жүрүңүздөр. Бул жерде туугандар Алиса умный домдон башка бүт нерсе бар. Өтө сонун. Баягы акыркы үлгүдөгү ремонт болгон хай-тек стилде. Мына сырт тарабы толук бышыккыч менен тосулган. Эми ала турган болсоңуздар үйдүн ээси калганын, мына обшивкаларын, краскаларын башкасын бардыгын бүтүрүп берет. Раздвижной дарбазалар орнотулган. Калиткасы менен видео байкоо, видео көзөмөл баары бар. Жалпы таза жилой аянты 350 метр квадрат. Киргенде асты мына 5 таштын брусчаткалары басылып. Теп-тегиз болуп. Газ, суу, свет, канализация, бардык коммуникациялар центральный. Сол тарабында мындай жарыктандыруу, подсветкалардан бери бардыгы коюлган. Даяр. Болгону мына тумбанын сыртын обшивкасын өзү жасап берет ээси. Үйдүн сырткы фасады клинкер менен жасалган. Бышырткычтан курулушу бул монолитка каркасный болуп тургандагы бышырткыч урулуп, бышырткычтын сыртына базалит менен жууланган. Өзү сонун шарттары. Бул мына жака таза сууну дагы чыгарган, резетка точкалардан бери чыгарган. Мына тарабында ушул 1 метрден бир аз ашуунараак калтырылган. Жылытуу системасы бар, газовый котел орнотулган. Сырты мындай кирпичный клинкер да. Клинкер менен жасалып тур. Сырткы фасад өтө укмуш болуп көрүнөт. Терезелери болсо алюминийден жанагындай закаленный терезелер орнотулган, мультифункционал. Жайында ысыкты өткөрбөйт, кышында муздакты өткөрбөйт, баягы двухслойный мультифункционал ушул алюминий профилдер менен жасалып, терезелери панорамный болуп бүткөн да. Асты подвалы дагы полноценный, биринчи кабат, экинчи кабат, жалпы 5 бөлмөсү бар жилой. Ичинде бүт нерсе бар туугандар. Баня бар, санузел бар, барбекю зона бар, кухня бар, бүт нерсени киргизип койгон да. Баасы $225,000. Аркы КСО варианты, ал тараптагы эшиктери орнотулган, биринчи кабат асты кафелденген, даярдалган, кошумча сатып алган строительный курулуш материалдары бар. Аны дагы кошо сиздерге берет экен. Анысынын баасы $180,000. Кана жүрүңүздөр. Подвал тарабынан баштайлы. Бул тараптан дагы код бар экен. Тепиштери толугу менен мындай кафел жаткырылган, бурон эшиктер орнотулган. Түз кире турган болсо, бисмилля рахманир-рахим. Туугандар, мына киргенде мына бул тарабы ушул подвалдагы асты толугу менен кафелденип, теплый пол бар, жылытуу системасы бардыгы водяной теплый пол болуп жасалган. Ички мына бул дубалдары толугу менен кафелденип, сол тарапта бул жакта очок канасы, чоң казан, кичи казан болуп орнотулган, газ тарфу келген, суу, канализация бардыгына туташылган. Анан дубалдары баары 1,5 кирпич болуп урулган. Так. Ички дубалдары мына сиздер акырын жанга көзү туткан дубалдар, бул шпаклевка тартылган эмес дубалдар. Бул бардыгы МДФ каражаты. Эң мыкты сапаттагы ушул красканы пайдаланып, азыр мындай сплошной, мына бул жагы чай ичүүчү зона болуп деген, анда бери жака бул жагы краскалар. Кааласаңыз столга өткөзүңүздөр деле болот экен, асты толугу менен ушундай кафе басылыптыр, жарыктандыруу орнотулган, потолоктору люстралары, кичи лампалар баары коюлуп тур да. Мынакей. Каражат өтө сонун болуп. Кана келсеңиздер, жаккара койсоңуздар болот. Бул МДФ каражаты. Мындай ортодо мындай
дизайны менен жасалыптыр да. Жип жылтырап болуп теп-тегиз болуп турат. Бул ушул жанагы газовый котелдун жылытуу системасынын базасы ушул жерде экен. Мына бул газовый котел баары сенсорный, телефонго уланат. Эң сапаттуусун койгондун дейт. Анан мына бул подвалда теплый полу. Андан бери мына бул эң үстүндөгү 3-чү кабат, тагыра 2-чи кабаттын теплый полуна барат. Ал эми мына бул болсо 1-чи кабаттын теплый полуна чыгып кетет да. Кыскасы барып шартын түзгөн. Так. Андан бери келе турган болсо, мына текчилерди карасак, текчилердин букпаскан жерлери баардыгы кафель. Мына бул жагы ушундай закаленный айнектер орнотулган да. Сонун хай-тек стилде. Мына бул лампалардан бери эми 1-чи кабатка көтөрүлүп турабыз, жалпы таза аянтыңыздыңыздар, туугандар. Так. Мына 1-чи кабаттагы колу менен колдарды телевизордан мягкий нердеги эмереттердин баардыгын орнотуусунда дубалдары колу менен МДФ каражаттарынан жасалган люстра, лампа, кичи лампа баардыгы орнотулган да. Бул жагы кухонный зона. Мына жылуу суу, муздак суу, эмеректердин баардыгы коюлган, газ плиталардан бери баардыгы жасалган. Өзү кымбат баалуу, сапаттуу эмеректерди орнотуптур. Бул жагына андан бери мына көчө тарабы көрдүңүзбү? Занавескалар дагы тартылган. Ушу под ключ готовый аласыздар, кирип жашайсыздар туугандар. Мына көрдүңүздөр да. Көчө тарап көрүнүп турат. Эми 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Мына тепкичтен башталышында бул караганда караңыздар. Мына бул жагында артка чыккан баары бир бирок эшик бар, мына арт тарабын көрүп коюңуздар. Үйдүн артында дагы бош орундук тетиги фундаменттен бери да. 10го 8 болгон фундамент. Бул тарабына дагы эми сыртка ажаткана дагы кошумча курулуш жасасаңыздар, ушул жагына жасай бересиздер. Ага дагы толук шарт бар да. Мына жер түзгүн орундугу. Муну баардыгын өзү коюп жасап берет. Идеалдуу кылып берет. Так, жүрүңүздөр. 2-чи кабатка көтөрүлгөндө дагы тепкичтин мына бул тараптары толук эми ушул МДФ каражаты краскаланган, майда лампалар, кичи лампалар коюлган. Мына тепкич дагы кенен 1.60 экен да. Так, жүрүңүздөр. Мына 2-чи кабат. 2-чи кабатка чыкканда маңдайда мына жакта да эмеректердин орундуктары. Бул тарабынан түз эле сиздер 2 спальня бөлмө бар. Мына бул жагына кире биринчи маңдайдагы бөлмөгө кирсеңиздер, бул жагы детский, женский спальня бөлмө. Караңыздар. Эмеректин баардыгын киргизген. Дубалдары моющий обойдон мынакей сонун кылып жасап койгон. Бул тарабынан дагы китепканалар, сабак даярдоочу жай, шкафтарынан бери күн чыгыш тарабында болсо, чоң терезе орнотулган. Жүрүңүздөр. Андан бери келгенде, мына 2-чи бөлмө. Бул жагы дагы бир детский, мужской спальня да. Мына 2 баланын уктоочу жайы, кондиционерден бери баардыгы орнотулган. Бул жактын бийиктиги болсо ушул 3 метр да, таза 3 метр. Мынандай крашенный мебелдер, эмеректер орнотулуптур. Занавескаларынан бери колдор ламинат. Кана келиңиздер. Андан бери келе турган болсок, так. Мына бул жагына кириңиздер. Бул санузел бөлмөсү. Мына душ кабина, раковина, унитаздардан бери баардыгы бар, полдон потолокко чейин кафель басылган. Өтө сонун. Дагы кызыктуу нерсени айтайынбы туугандар? Жүрсөңүздөр көрсөтөм. Так, келиңиздер. Мына бул жагы. Бул жагы мастер спальня. Родительский спальня бөлмө болот. Мына киргенде өтө уютный кылып жасалган. Көрдүңүздөр да. Мастер спальняда өзүнчө санузел бөлмөсү бар. Бул жакта дагы ушул крашенный мебелдер, дубалдары толугу менен краска болгон. Мына бул жагы болсо родительский спальня. Душ кабинадан бери, раковина, унитаздан бери баардыгын орнотуп койгон. Сонун болгон да. Эшиктери дагы бүтүн обналичниктери менен, үстүндө короналары менен, доборлору менен толук жасап койгон. Так. Эми кызыктуу жерине келдик. Ана мына жагынан бир тапчканы кийейли. Андан бери чыга турган болсок, мына. Өтө кайтайдыр сиздерге. Мына шакты. Үйдүн ичинде воскресенье да, күндө воскресенье сиздерге, күндө ушак. Караңыздар. Мына. Бул веранда. Эс алуучу жай верандасы болгон. Мына бул жагындагы мындай типичный клиптер болуп жасалыптыр. Андан бийинки калкан дубалдары толугу менен ушул МДФ каражатына жасалган сплошной алюминий терселер орнотулган. Көчө тарабы бөлүнүп жатат. Көчө тарабын көрсөңүздөр болот. Көчө тарабы. Андан бери келе турган болсок, мынакей. Диагонал болгоңуздар мынакей. Асты толук кафель 120га 60 жана керамограниттен стол стулдар орнотулган. Бул жакта дагы суу фильтр, эмеректер, стиральный машина, газ плиталардан бери ушул жагы толук барбекю зона бек. Мынакей. Эмеректер баардыгы коюлган. Анан мына бул жерде өзүнчө топка. Бул не топка? Бул газовый топка болгон. Газовый топка бул жагы үйдүн ичинде өзүнүн ваннасы. Кана бисмилла деп келиңиздер. Бул раздевалкасы. Андан бери киргенде мына бул жагы парилкасы болот.
Парилкасын bir қатар сіздерге обзор қылып берейін. Мына ол туғандар. Атайын баня үшін шығарылған жаңа газовый котел. Газовый топка болады екен. Ушул жерден газменен жағылат, таштарының арасына тастап қойасыздар. Зыңғыла ысыйт да. Бардығы жығаштан бұл русский банялар бұл сапаттуу болуп. Астында мынакей канализацияга туташылган жерлери бар. Мыналардан приточный клапандар, үстүнөн болсо мындай вытяжкалары, мындай аба айланып туруш үчүн, Кийин пар бөлмөлөргө чыкпайт экен да. Бул жакта өзүнүн ичи пар болуп ысыйт, анан түз эле вытяжка менен үстүнө чыгып кетет экен. Мынакей мыналарда жуунчу жай үстүнө жанагындай чакан басып коесуздар, пардан чыгып төгө турган аны жасап берет экен өзү. Инсталляцияларын коюп жанагы сантехникаларын өзүм орнотуп берем дейт. Үйдүн дагы бүтелек бир аз жерлери бар экен. Бул үйдө туугандар, видеодо көрүп сиздер толук жанагындай рахатын ала албайсыздар. Көрөм десеңиздер, келиңиздер. Үйгө кириңиздер. Эси менен сүйлөңүздөр, баарлашыңыздар. Анан көрүп баалашып сатып алсаңыздар болот. Кыскасын айтканда көрүш керек. Баягы мен укканымдан бир келип көргөн артык деп коет, ошон үчүн ушул жерге келип bir қатар көрүп, ээси менен сүйлөшүп, баалашып, баарлашып, анан кийин сатып алсаңыздар болот. Мына жактарын караңыздар, бүт закаленный айнектер орнотулган. Кыскасы, үй мага жакты. Өтө пай экен да. Мына газовый котелдо аябай экономичный дейт. Жалпы аянтта ушул подвал биринчи кабат, экинчи кабат, ушул 3 кабатты толук кошуп эсептегенде 350 метр квадрат аянтты камтыйт. Саласыздар, сүйлөшөсүздөр. Кааласаңыздар муну аласыздар, кааласаңыздар деген экинчисин аласыздар. Экинчиси дагы теплый пол, жанагындай водяной теплый полдор баардыгы бүтүптүр. Болгону мына стеналар деле жумушуп калыптыр. Анан люстрамустраваларды коюш керек экен. Калган эшиктен бери баардыгы алыныптыр. Анда эми өзүңүздөр бүтүрүп алат экенсиздер да. Кааласаңыздар муну алыңыздар, $225,000. Кааласаңыздар стенанын артындагы экинчи үйдү алыңыздар. Бул тарабы экөө окшош, эгизек. Түшүндүңүздөр, бул тарабы алсаңыздар болот. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр туугандар. Жер аянты 3 сотук, тегенеки 3 сотук, жалпы 6 сотук жер аянтын асалган ушул таунхаус сатылат. Муну же тегине өзүңүздөр тандайсыздар. Ээси менен сүйлөшүңүздөр, байланышыңыздар. Бул Бишкек шаары, Каражыгач, Жилмасев, Бурана көчөсү 34-дарекке келе бересиздер. Анкара көчөсү аркылуу түз эле күнчыгышты көздөй келе жатып, Туңгуч Кичи районуна жетпестен эле светофордон Аберон көчөсүнө сол тарапка бурулуп түз чөзүлөр дагы кайра оң тарапка ушул Бурана көчөсүнө бурулуп келип 34-даректе үйдүн ээси болуп калыңыздар. Ассалам алейкум.